Бейшеналиевдин жүргөн жери коррупция экен. Садыр Нуркожоевич өзүнүн саясий эрки менен Кумтөрдү кайтарды. 100%. Бул өтө чоң жумуш. Ошол Кумтөрдөн пайдаланып, Акаевдин заманынан бери оңдолбой келген алтын балалык деген бар эле, көлдө билесиздер, э? Ошону ремонт кылып берди. Ошого 300 миллион сом акча бөлүп берди президент. Ошол 300 миллион сомду да уруп кетиптир бул жаган. Балбак Зарлыкович, сиз көлдүн депутатысыз. Барып текшерсеңер болот менин могул сөзүрмө. Мына, мисалы 300 миллион сомдун курулуш иштерине бөлүнгөн. Алымкадыр Бейшеналиев өзүнүн баласынын фирмасы аркылуу аны ремонт иштерине киргизген. Баласынын фирмасы аткарууга алып, ошол иштер сапасыз, жарым-жартылай жасалып, 150 миллион сомго чукул акча каражаты уурдалган. Долбоордо көрсөтүлгөн курулуш материалдардын ордуна сапасыз материалдар колдонулган. Элементарный, мисалы, керамикалык кафелдин ордуна сапасыз линолеумдер төшөлгөн. Эшик жана ички жанакы материалдарды айтпайлы коелу. Натыйжада мурдагы директор Алымкадыр Бейшеналиев менен азыркы директор Замир Асанбаевдин ортосунда кабыл алуу актысына кол коюлбай талаш-тартыш жаралып келет да сык бар. Азыркы директордун. Эми Алтургай алтын балалыкка келген мебелдерди Алымкадыр Бейшеналиев Бишкектеги үйүнө таштып кетиптир. Мебелдерди. Анын ичинде нан бышыруучу производственный шкаф да бар экен, балдарга нан бышырып берүүчү. Ал шкафты дагы мебелди да алып келип берди. Хутордук складдын башчысы бар экен, Нургүл деген эже. Кайра-кайра чалат экен, эртең бүрсүгү менен мебел дагы кайтпайыптыр, шкаф дагы берилбептир. Ал кеткенге жараша бүт мебел себели менен тазалап кетиптир, баягы кымбатыраак мебелдер. Бул эмне деген пастык? Ошол эле учурда эл аралык жанагы донорлордон, жанагы Кызыл Жарым ай деп коелу, ошондой коомдордон көптөгөн гуманитардык помощтор, матрастар, жана башкалар келет экен. Аны бухгалтеры Салтанат деген Акматова Салтанат экөө сатып Салтанат министр менен иштеген кезде эле сразу 2 этаж үй салыптыр. Аны ГКМ текшерсе болот. Ал эле эмес легендарлуу ушул ак үйдө тосмо бар эле. Башынан 3 революция өткөргөн тосмо. Ушул тосмону управделами ошо алтын балалыкка берген. Аны да эптеп-септеп тосуптур дагы, калганын кыркып металлга сатышыптыр жана Акматова Салтанат экөө. Бул эмне деген нерсе бул? Бул өмүрүндө бир ачка кишилерди алып келип алганбызбы? Легендарлуу сиздердин заборуңуздарда бөлүп ачкан сатып беришиптир баягы Акматова Салтанат экөө.